Урматтуу кардарлар, өнөктөштөр жана достор, мына 2020 жылда аяктап келе жатат. Бул жылы ар бир үй бүлөдө, өлкөдө көптөгөн кыйынчылыктар болду. Биздин банкта дагы кыйынчылыктар болду. Ага карабастан банкта алдыда койгон бардык максаттарды, көйгөйлөрдү чечип, алдай койгон максаттарга жетиштик бул жылы. 2020 жылды РСК банк кеңири мүмкүнчүлүктөр деген жаңы уран астында баштоо менен биз жыл бою кардарларыбызга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү жана каржы кызматтарына жеткиликтүүлүктү камсыздай алдык. Пандемиянын башталышы менен банк өзүнүн аралыктан тейлөө кызматын күчөттү. Карантин шарты аяктаганга чейин биз РСК 24 мобилдүү банкингиндеги көптөгөн кызматтардын тарифтерин, ошондой эле юридикалык жактар үчүн интернет банкингге абоненттик төлөө акысын алып салдык. Элкарт карталары менен пенсия алышкан пенсионерлер жана социалдык жөлөк пул алуучулар үчүн банктын банкоматтарындагы жана Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын филиалдарындагы пост терминалдарга комиссиялар алынып салынган. Саламаттыгы начар адамдарга пандемия учурунда пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү үйлөрүнө жеткирип берүү уюштурулган. Биздин кардарлар төлөмдөрүн зарыкпай алуулары үчүн банкыбыздын кызматкерлери өз ден соолугун тобокелге салып, жан аябастан алыскы жерлердеги ар бир үйгө барып иштеп жатышты. Карантин учурундагы кыймылдын чектелүү болгонуна байланыштуу, банк өлкөнүн алыскы аймактарында кардарларды тейлөө боюнча көчмө пункттарын ачып иштеди. Өлкө оор күндөрдү башынан кечирип жатканда жана биздин дарыгерлер жардамга муктаж болгондо, биз Кыргызстандын бардык аймактарындагы медициналык мекемелер үчүн ПЦР тесттерин, жеке коргонуу каражаттарын жана кычкылтек концентраторлорун сатып алууга 8 миллион 744 миң сом жөнөттүк. Мындай кайрымдуу ишке РСК банктын эмгек жамааты дагы 3 күндүк эмгек акы түрүндө салым кошту. Биз улуу ата мекендик согушунун ардагерлерин, онкологиялык оорулуу балдардын жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү карантин учурунда колдоого алып турдук. Урматтуу өнөктөштөр, кардарлар жана достор, силерди келе жаткан 2021 жыл менен куттуктаймын. Бул жылы биздин өлкөбүздө, ар бир үй бүлөдө, ар бир бизнесте бул апаттан алысыраак болуп, жакшылыктар гана болсун. Ар бир үй бүлөдө ден соолук болсун жана бейкубаттык болсун.